Рахмат, Нурбек Өмірбекович. Енді бұл мыйзамды қолдойм, бирок бир канча сунуштарым бар да. Башка өлкөлөрдү кыдырганда мындай көп кызык нерселерди көрөбүз да. Мына Шанхайга барган бир 10 жыл мурун. Эми бул 30 миллион, 40 миллиондук шаар. Биз кечки 10-до бардык. Чоң микрорайондо тып-тынч да, бир үн жок, баары уктап жатып алган. Таңкы 5-6-да жашоо кайнап атат да. Ошон үчүн бул экономиканын эффективностуна да мындай чоң таасир этет деп ойлойм бул мыйзам. Өзгөчө чоң шаарларда биз бул жерде мыйзамда жазыпсыздар, Дастан Далабаевич, өкмөт белгилейт депчи, кайсы убакытта, анан кандай децибелдер менен деңгээл жогору болбош керек. Мен ошол шаарлар үчүн бир саат 10 туура деп көрөм. Ысык көл үчүн мүмкүн башка июл августта ошол 2 сезон учурунда мүмкүн 11-12 деп койсо болот. Андан кийин эми азыр бизде күндүз чоң машинелерге жүргөнгө тыюу салынат да. Асфальт жумшак кезиндечи, катуу ысыган кезде, демек мүмкүн Бишкек, Ош шаарларына катуу ысыкта түнү уруксаат бериле берет чоң машинелергечи. Анткени башка айла жок. Мүмкүн ушул июль-август айларына. Анан Швейцарияда да барганда бир таң калыштуу нерсе көргөм. Ал жерде 10дон кийин жана кир жугуч машинени колдонгону болбойт экен. Анткени сен элдин баарын уктатпайт экенсиң. Мүмкүн мыйзамга ошону да кошуп коюшубуз керек. Анткени кир жугуч машинелер өзгөчө жана кирди сыккан учурда катуу үн чыгарат. Мындай айтканда кошуналарды уктатпайт. Ошол нерсени кошуп койсок болот. Анан өйдөңкү райондо жашагандар билет, саат 12-де постоянно бир салют болот да. 12-де бирөө билбейм, ал жерде бир чоң кафе барбы, ресторан барбы? Мен 2-3 жылдан бери байкайм, түнкү 12-де салют кылышат. Мүмкүн жаштардын бир нерсеси бар. Ошого да тыюу салыш керек. Анткени түнкү 12-де кичинекей балдар көп ойгонуп кетет да. Жалпысынан мыйзамды колдойм, ошо бир 2-3 сунуш берем. Чоң рахмат, сунушту күтөбүз экинчи окуу. Рахмат. 6-микрофон.